2021 жылы коңшу Казакстанда нымдуулук азайып, катуу кургакчылык болушу мүмкүн. Бул тууралуу Казгидромет билдирди. Маалыматка ылайык Акмола, Актөбө, Чыгыш Казакстан жана Мангистау областтарында кургакчылык күтүлөт. Ошондой эле учурда Чыгыш Казакстан облусунун Абай районунда жана Костанай облусунун Амангелди аймагында катуу кургакчылык болуу болжолдонууда. Буга чейин соц тармактарда тоюктун жоктугуна байланыштуу Казакстанда төөлөр картон жеп калган видео тараган эле. Казакстандын ветеринария дирекциясынын маалыматы боюнча май айынын аягында Мангистау областында 1100 жылкы ачкалыктан өлгөн. Баш кол басты. Президент Садыр Жапаров 18 июнда Нарын областына барып, Кыргызстан менен Кытайдын чек арасында жайгашкан Торгарт көзөмөл өткөрмө пунктунун иши менен таанышты. Президенттин басма сөз кызматы кабарлагандай, Жапаров инфраструктурасын өнүктүрүү боюнча зарыл чараларды көрүп, аткезчилик тобокелдигин жоюу үчүн автоматташтырылган бажы системасынын ишин үзгүлтүксүз жүргүзүүнү тапшырды. Киребеште 2 камера турат, импорт-экспорт. Камера интегрированная система түндүк, онлайн Бишкекке маалымат берет. Киребеште жерден турган РПМ, радиационный портальный мониторинг. Превышение болуп калса сигнал берет. Мамлекет башчысына жүктөрдү өткөрүү тартиби, эсепке алынбай калган товарларды өткөрүп жиберүү тобокелдигин алдын алган инспектордук текшерүү комплекси көрсөтүлдү. Документте көрсөтүлгөн товарды тастыкташ үчүн жактан сканирование кылабыз, изображение чыгат. Анан товар менен салыштырабыз. Анан ичине подозрительный жер болсо, мисалы мындай кылып туруп, анан выделять этебиз. Анан под подозрением деп туруп штамп басабыз, анан биздин сопровождающийлер алып кетет ылдый. Анан барып аяктан Бишкектен апарып ачып, анан текшерип өчүрөт. Ошоктон досмотр кылынат, ошоктон. Мунун негизги максаты ушу. Аяктан полный көрүнөт. Заявление товар келет, ошонун соответствиесин текшеребиз. Бuyakta, допустим, ткань болуп турат. Ткань менен рентгенге тартканда ошол фотосунда ткань көрүнөт да. Анан балким барган ар кандай башка буюмдар болуп калса, ошону инспектор айткандай выделять этип туруп, по подозрению болсо досмотр кылып. Техника, компьютер анын болуп калса өзүнчө көргөзөт. Өзүнчө көргөзөт. Жакта металл, органический. Өтүп жаткан жүк жана автоунаалар боюнча баардык маалыматтар бажы базасында 10 жыл бою сакталып турары айтылды. Мисалы 10 машина өтсө, 5 машина өттү деп жашырып кое албайсың. Жок, канча машина өтсө, канча биякта базада удалить этилбейт. Удалить этилбейт, калып калат. Калат базада. Бир жылдан кийин келип текшерсе да чыгат. Чыгат. Садыр Жапаров бүгүн 18 июнда Нарында иш сапары менен жүрөт. 2018 Талапка жооп бербеген автомектептер жабылышы керек. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов Фейсбуктагы жеке баракчасына жазды. Ал Кыргызстанда автокырсыктардын көбү айдоочулардын каршы тилкеге чыгып, же мас болуп машина айдагандыктан болоорун билдирди. Автомектептер акыркы ирет 2018 жылы текшерилген. Автомектептерди текшерүү жүргүзүлө турган тутум жана критерийлер кайрадан карап чыгуу зарыл. Белгиленген талаптарга жооп бербеген автомектептер лицензиядан биротоло ажыратылып, кара тизмеге киргизилиши керек. Быйыл июль айынын орто ченинде эмгек мигранттарды Орусияга жеткирүү боюнча чартердик поездер жүрө башташы мүмкүн. Москва мына ушундай жол менен жумушчу күчүнө болгон муктаждыгын чечүүнү көздөйт. Орусиянын айыл чарба тармагындагы жумушчу күчүнө карата жетишпестикти чечүү үчүн быйылкы сезондук жумуштарга 38 000 эмгек мигрантын тартуу пландалууда. Коронавирус пандемиясы башталгандан бери Орусияда иштеп жүргөн мигранттардын басымдуу бөлүгү өлкөдөн чыгып кеткен. Андыктан Орусия эмгек рыногунда жумушчу күчүнө таңкыстык жаралган.